Allah'a çeksiz şükürler, alkış maqtoolor. Allah'ım elhamdülillah nimetlerin adam esептеп бүтпейт. Бирок sizge bizge tartılağan en ulu iki nimet var. Biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala sizge bizge peygamber kılıp jiberdi. Peygamberimizin gelüsü Allah Teala'nın en ulu nimeti. İkincisi sizge bizge imandan berilüsü. Allah Teala'm iman bergeni bu sizlerge bizlerge elhamdülillah çoğun жақшылығы ошол. Бүткүл адам затка эң чоң жақшылығы пайгамбарыбызды жиберди. Куткаруу үчүн, адам затына туура жолду көрсөтүш үчүн, шайтандын азгыруусунан сакташ үчүн, бактылыктын жолуна чакырыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала мынакей жибергени бүткүл адам затка, бүткүл ааламга Алланын чоң ырайымы бул. Экинчиси бизге иман берди. Өзүнө ишенгенге, пайгамбарыбызга ишенгенге, ахиретке ишенгенге иман берди. Бул дагы Алла Тааланын чоң жакшылыгы. Ошон үчүн буларга Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү кылышыбыз керек тугандар. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Жараткан Алла Таала өзү айтканда, эгер силер менин неmatыма шүгүр кылып турсаңарчы, көбөйтүп бере берем дейт. Алла көбөйтүп бере берет шүгүрдү. Шүгүрсүздүк бул шайтандын кол салуусунан кийин болот. Шайтан азгырганда, шайтан өзү айткан: "Я Алла, пенделериңди алдынан, артынан, оң жак, сол жагынан мен азгырып турам. Жыйынтыгында көпчүлүк пенделериңди шүгүрсүз табасың" деген да. Ошон үчүн иншалла дайыма биздин тилибизде Алланын зикири болсун, Алланын шүгүрү болсун. Өткөнкү сабакта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала берген өзгөчөлүктөрдүн бири Мирач сапары. Убай ибн Каб разияллаху анхудан да риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ида кана яуман қияма кунту имаман набийин ва хатибахум ва сахиба шафаатихим гайра фахрин." Эртеге кыямат күн болгондо мен пайгамбарлардын имамы болом дейт. Жана алардын хатиб сүйлөгөнгө укугу берилген, кайрылуу жасай турганы. Жана аларга шапаат кылуучу болом. Бул эч бир менсибей, кыйынсынбай айтканым дейт. Сөп Алла субхана ва таала пайгамбарыбызга айткан: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис." Робуңдун нематын айта жүр. Алла Таалам өзү берген нематты айтып жүр деп атат. Пайгамбарыбыз кыйынсынып айтып аткан жери жок. Алла ошондой улуу макам берди. Ошо улуу макамды айтып койду мындай. Айтып атат, пайгамбарлардын дагы имамы, пайгамбарлардын хатиби, алардын шафаат ээси, жөнөкөй эмес биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Тирмизиде риваят келет. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат: "Ана саййиду вулди Адам яуман қияма ва ла фахра, ва бияди ливаул хамд ва ла фахра, ва ма мин набийин яума идин Адам фаман сиваху илля тахта ливаи, ва ана аувал ман таншаққу анхул ард ва ла фахра." Тирмизидин риваяты. Абу Саид Худри разиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Кыямат күнү мен адам баласынын мырзасымын. Адам баласынын саййид төрөсүмүн. Эч бир кыйынсынбастан. Жана менин колумда мактоо, Аллага мактоо айтуунун желеги болот, туусу болот. Эч бир кыйынсынбастан айтып атам. Анын желектин алдында Адам алейхиссалам жана андан башка бардык пайгамбарлар ошо желегимдин алдында болот дейт. Жана жер жарылганда эң биринчи чыгатын жерден тирилген
пайғамбарыбыз болады. Алла субханаху ва тағала бардық қияматты баштағанда бірінші жерден Алла Тағала тірілткен пайғамбарымыз тірілткен. Вала фахра, бұл қиынсынып айтып отқан жерім жоқ деп мына. Алланың нематы қатары айтып отам. Алла субханаху ва тағаланың нематына шүгір қылып, ушунча улуу мақам беріп тұр біздің пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға. Муслим шарифте келет Абу Хурайра разиаллаху анхудан: "Ана саййиду вулди Адам яумал қияма, ва аувалу ман таншаққу анхул ард, ва аувалу шафиин, ва аувалу мушаффаин." Бұл жерде дағы қиямат күні адам баласының мен дейді пайғамбарымыз, қиямат күні адам баласының төресімін дейді. Адам баласының мырзасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қалайық халықтың ең ұлысы, Алланың ең сүйкімді пендесі. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жер жарылғанда ең бірінші шығушы. Жана ең бірінші шафаат қылушымын дейді. Жана ең бірінші шафаат қаул болғанмын дейді. Шафааты қаул болғанды ең біріншісі пайғамбарымыз екен. Бірінші кім шафаат қылады екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Аувалу шафиин, бірінші шафаат қылады пайғамбарымыз. Ва аувалу мушаффаин, шафааты қаул болғандың дағы біріншісі Мұхаммад алейхиссалам. Тирмизиде риваят келет, Даримиде дағы Ибн Аббас разиаллаху анхумадан: "Жаласа насун мин асхаби наби саллаллаху алейхи вассалам ятадакаруна ва хум янтазирунаху." Сахабалардың бір тобы отырған екен, өз ара сөйлесіп, пайғамбарымызды күтіп жатышты. Айтады: "Фахаража саллаллаху алейхи вассалам хатта ида дана минхум сами'ахум ятадакаруна." Пайғамбарымыз шығып келді, аларға жақындағанда, алар шындай бір геп қылып атқанын уқты дағы. Фасамия хадисахум, алардың сөзін уқты. Фақала ба'духум, алар мындай деп сөйлесіп отқан екен сахабалар: "Ажабан анналлаха табарака ва таала иттахада мин халқихи халилан иттахада Ибрахима халилан." деп. Охо, Алла Таала өзінің мақлуқтарынан дос тұтқан екен біреуні. Кімді десе, Ибрахим пайғамбарды дос тұтты деді. Сахабалар сөйлесіп отады. Құран айтады да: "Иттахадаллаху Ибрахима халила", Алла Таала Ибрахим пайғамбарды дос тұтты дейді. Охо, Алла Таала Ибрахим пайғамбарды мақамын қараңыз. Ушунча мақлуқтан Алла Ибрахим пайғамбарды достыққа таңдады. Дос тұтты дейді. Вақала ахар, башқа сахаба айтты: "Мада би а'жаба мин калами Муса. Калламахуллаху таклима." Мұнаны андан дағы таңғалыштысы, Алла Таала пайғамбары менен сөйлесіптір, түзден түз. Ким? Муса пайғамбары менен сөйлесіптір. Бұл ұлы даража. Алла Таала пенделердің арасынан Муса пайғамбарды таңдаптыр сөйлесуге. Алла Таала өзі түзден түз сөйлесіптір. Башқасы айтады: "Вақала ахар, Иса калиматулла ва рухуху." Иса пайғамбар осы Алла Тааланың сөзі. Жана Алла субханаху ва тағаланың тарауынан бұл жан салынған рух бұл. Бұл деген қандай? Атасыз жаралғанына таңғал. Алла Тааланың бұйрығы менен еле. Атасыз жаралғанына. Вақала ахар, Адам истафахулла. Daha başqасы айтып, Алла Таала Адам атауызды мұнаке таңдады. Пайғамбаршылыққа деп. Фасаллама Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам алейхи. Пайғамбар дошылардың барына салам айтты. Сахабалар үшінде сөйлештітлі. Вақала қады сами'ту каламакум ва аджабакум. Мен сілердің сөзіңірді дағы, таңғалғаныңарды дағы ұқтым. Инна Ибрахим халилулла, хуа кадалик. Ибрахим Алланың досы, құдды мұшындай. Ва инна Муса наджиюлла. Муса пайғамбар Алланың наджиюлласы. Мұнда жеткен Алла менен сөйлешкен. Ва хуа кадалик, құдды мұшындай. Ва инна Иса рухулла ва калимату. Иса пайғамбар Алла Тааланың рух және калимасы деді. Ва хуа кадалик. Ва Адам истафахулла ва хуа кадалик. Адам атадағы Алла Тааланың өзі жақтырып таңдаған деді. Емістерге айтып қойын деді. Ала ва ана хабибулла ва ла фахра. Құлақ салуға алғыла, мен Алланың сүйкімдісімін. Қиынсын байлы айтатым деді.
Kıyınsın bastan. Ve ana hamilu livaul hamd yevman kıyama tahtahu adam faman dunahu ve la fakhra. Jana men kıyamat günü maqtoonun tuusu menin kol aldımda bolat. Al tuunun aldında adam atadan tartıp kıyamat günüge çeyin kim Allah'a maqtoo aytsa oşo tuunun taginde bolat dedi. Oşo tuunun aldında bolat dedi. Ve la fakhra kıyınsın bastan. Ve ana awwalu şafi'in ve awwalu muşaffain yevman kıyama ve la fakhra. Men birinci şafaat kılıçımın, jana birinci şafaatı kabul bolgondanmın. Sıymıktanmasdan, kıyınsınmasdan. Her bir sözünü aytып атат. Karаңыз, bir adamın oyuna gelip kalışı mümkün de, Peygamberimiz özün kıyınsınıp maqtanıp atkan jeri jok bu depçi. Jok. Hiç kanday kıyınsınmasdan. Ve ana awwalu ma yuhadi halaqal cennet feyaftahallahu li feyudkhilaniya niha ve maya fuqara'l mu'minin ve la fakhra deydi. Ay beşinci birinci darvazasını takıldatkan, oşadan qarmağışını takıldatkan kakkan men bolam deydi Peygamberimiz. Jana Allah Taala meni kirgizet, men menen birgelikte musulman kembagaldарды birge kirgizet deydi. Birincisi deydi bunda. Ve ana akramul evvelin ve ahirin ve la fakhra. Jana algaçkı kийинкилердин bardığının en sıylusumun kıyınsın bastan. Ve inde darimi da uşunday dep aytılna. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah Teala faddala Muhammed alel enbiya ve ala ehli sema. Allah Teala bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdı paygambarlarga dagı, asmandıklarga dagı jogorу kılgan. Artıkçılık bergen. Paygambarlarga dagı karaganda paygambarыбыз jogorу turat. Alarga karaganda artıkçılık. Jana asmandagılarga dagı. Asmandalar kim? Perişteler. Anan oşol yerde kolu sahabalar suraştı İbn Abbas'tan. İbn Abbas bima faddalahu ala ahli sema ayl malaike aleyhimussalam. Allah Taala asmandagılarga mındayça aytkanda periştelerge Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdı ne sebepten artıkçılık berdi? Ne sebepten jogorу kıldı dedi. Periştelerdi. Kala İbn Abbas aytdı inna Allah Taala kala li ahli sema. Allah Taala asmandagılarga mınday dep aytkan deydi. Ve ma yaqul minhum inni ilah min dunihi fadalik najzihi cehennem kadalika nazziz zalimin. Sizlerden alardın kimisi deydi. Şu asmandagılar, periştelerin kimisi. Menen başkana bir Kuday deyip turgan bolsa, o alsın. Biz ağa anı dozok menen jazalayız. Jana zalimdardı kuddu uşunday jazalayız dep. Periştelerge uşunday katu sözdü aytkan. Alim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ne dedi Allah Taala? İnne fatahna leke fathan mubina. Biz sana ey Muhammed ulu cengiş berdik dedi. Liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min dembik ve ma ta'akhkhar. Senin murunku kийинки bardık günelerini geçiriş için. Periştelerge aytып atkan sözün ne kulak salınız. Peygamberimizge aytып atkan sözün kulak salınız. Uşu sebepten Peygamberimiz periştelerge karaganda Allah'ım artıkçılık berdi dediler. İkincisi peygamberlarga bolgan artıkçılığı kanday dediler. İbn Abbas aytdı. Allah Taala Kur'an'da aytat: "Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubayna lahum." Biz kanday gana peygamber jiberbeyli özünün kavmin tilinde jibergenbiz. Allarga bayandap beriş üçün. Murdagı peygamberlardan bari özünün kavmina özünün tilinde bayandap düşündürüp beriş üçün gelgen. Özünün kavmina. Peygamberimizge gezek gelgende ne dedi Allah Taala? "Ve ma arsalnaka illa kafatan linnas." Biz seni bütkül alamdagı kavmdagı el, ulut, uru, adamzattın barına peygamber kılıp jiberdik dep atat da. Barına peygamber kılıp jiberdik dep atat. Fa arsalehu ilal cin vel ins. Allah Subhanahu ve Taala peygamberimizni cinlerden barına, insanlardan barına peygamber elçi kılıp jiberdi. Mına peygamberlarga kalaganda artıkçılık uşu. Murunku peygamberler özünün kavmine alem bizim peygamberimiz bütkül adamzatga, bütkül cin zatına kıyamat günüge çeyin gele turganda peygamber.
Darimiyde gelet Cabir radhiyallahu anhudan ana qaidul mursalin ve la fakhra. Men bardıq paygambarlardın lider, qaid, aldında жүрүүчү, bardığın жетекчисимин дейт мына. Эч бир сыймыктанып кыйынсынбастан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды тугандар ушундай Алла таалам көптөгөн өзгөчөлүктөр менен макам берген бир дагы пайгамбарга андай улуу макамды Алла таалам берген эмес. Ушундай улуу пайгамбардын биз үммөтү болобуз. Ошолордун арасынан мына Исра вал Ми'раж деп коет. Исра вал Ми'раж деген ар бир мусулман билиш керек, ушу сөздү түшүнүш керек. Исра вал Ми'раж. Бул пайгамбарыбызга Алла таалам өзгөчө макам берип, өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө сый урмат көрсөтүп, бир дагы инсан тиякта турсун, пайгамбарга дагы андай сый урмат Алла көрсөткөн эмес. Ошол окуянын аты Исра вал Ми'раж деп коет. Не деп коет экен? Исра вал Ми'раж. Исра дегени Меккеден, ыйык Меккеден, Макка Мукаррама, Масжидил Акса, Палестинадагы Акса мечитине сапарды айтат, Исра деп коет. Масжидил Аксадан 7-нчи асман, андан дагы жогорку сапарды Ми'раж деп коет. Мынакей Исра бу Курандын өзүнөн, Ми'раж хадистерден. Ким ошончун айтат, Исра бул кат'ий далил менен. Ким буга ишенбей турган болсо кафир болуп калат. Ми'ражга боло турган болсо күнөөкөр болот. Себептен буяк зданный деп коет эми илимде. Мынаны айтканда тугандар, пайгамбарыбыз уйку учурунда эмес, ойгосунда. Уйку учурунда эмес, ойго абалында, рух менен эмес, дене менен кошо Алла Таала асман сапарын кылдырткан. Алла Таала өзүнүн кудуретин көрсөтүш үчүн жараткан Алла Таала пайгамбарыбызга көрсөткөн сый урматын кыямат күнгө чейин келе турган адамдарга көрсөтүш үчүн ушундай окуя Алла Таалам берген. Ушунчалык узак сапарды, ушунчалык кереметтүү сапарды Алла Таала бир түндүн бөлүгүндө эле кылдырткан да. Толук түн эмес, бир түн толугу менен болгон эмес. Бир түндүн бир кичинекей эле бөлүгүндө ушу иштин бардыгы бүткөн да. Мынакей Алла Таалам кандай улуу мужизасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көрсөткөн. Ошол жактан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алла Таала менен сүйлөшкөнү тууралуу талашсыз. Бир пайгамбарыбыз Алланы көрдүбү, көрбөдү, талаштуу. Көпчүлүгү көрдү дегенге. Биз дагы алхамдулилlah Алла Тааланы Ми'ражда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көрдү дегенге. Кандай болгон чакта дагы бу дүйнөдө адам баласы Алла Тааланы көрө албайт. Бейиште иншаалла бейиштиктерге бул зиярат насип болот. Алла Таалам баарыбызга өзүнүн дидарын насип кылсын, амин. Эми ошолордун бири мына Макамул Махмуд дейт. Макамул Махмуд дегени Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга макталган макам жана васила. Ушундай улуу даражаларды пайгамбарыбызга Алла субханаху ва таала берген. Биз азан айтылганда ушу дуаны кылабыз. Аллахумма робба хадиhi д-давати т-тамма ва-с-салати q-qaima ати Мухаммадин васила вал-фадила ваб'атху мақаман махмудан лади вa'адта дейбиз. Үч нерсени сурайбыз. Алла пайгамбарыбызга васила берген, фадила артыкчылык, улуу макам берген, маками Махмуд дейт. Маками Махмуд деген ушундай улуу макталган макам бар, ошону берген деп. Маками Махмуд дегени пайгамбарыбыздын улуу шафааты. Бүткүл адам затка пайгамбарыбыз шафаат кылат. Ошол макамды маками Махмуд деп айтат. Не деп айтат экен? Маками Махмуд дейт. Макаман
mahmudanilladi va'atta, Allah özü vada bergen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga biz azandan keyin, her bir azandan keyin şu duanı okuyubuz. Ya Allah, sen Peygamberimizga özüň vada berbediň bele. Makami Mahmud'du. Oşonu Peygamberimizga nasip kılgın depçi. Al Makami Mahmud tugandar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bardık adamzat içinde peygamberler, sahabalar, Müslümanlar, kafirlar, münafıklar, kıskası bardığına Peygamberimiz şefaat kılat. Bütkül adam zatqa Peygamberimiz şefaat kılat. Oşol şefaat kılığa Allah Teala makam bergen, oşol makamdın atı Makami Mahmud deydi. Vasile degeni bul özgöçö Allah Teala'nın bere turgan bir sый urmatı. Peygamberimiz aytkan, pendeler Allah Subhanahu wa Taala vasile dep koyot eken bul makamdı atı şunday. Bir ele insanga beriletken adam zatın. Men ümitim deyt Peygamberimiz, oşol vasile sıylığın maňa beret ko deyt. Emne sıylığın? Vasile sıylıq. Adam zattan bir ele adam alat. Adam atadan tartıp kıyamat günge çeyin. Boldu. Oşa kaysı sıylıq? Vasile sıylığı, vasile uşunday makamı, darajası Peygamberimiz aytkan, ümitim deyt Allah Taala maşan öyle. Kim maňa Allah Taala'dan vasilany sorasa, aga men şafaatım vacip bolat degen da. Şoň üçin biz Peygamberimizga vasile soraylı. Ne soraylı? Oşol vasile sıylığın, vasile makamın, ya Allah Peygamberimizga bere gör dep namazdan keyin, azandan keyinki dua oşol da. Bir günde 5 jolunu. Peygamberimiz aytdı, kim sorasa Allah Taala'dan men üçün vasilany, aga men şafaatım neken vacip bolat dedi mınake. Şoň üçin inşallah Peygamberimizga daima ati Muhammadanil vasila. Ya Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga vasile bergin dep sorap turaylı da. Sorayız mı inşallah? Bu ulu makamlar, ulu makamlar. Allah Subhanahu wa Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bunday dayardap koygan tuganda. Kur'an'a geleyli. Subhanellezi asra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa'llezî barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves-semî'ul basîr. Buna ayet. Kur'an-ı Kerim'den ayeti. Taza zat Allah Taala, Subhan dep, Subhanallah dep kaçan aytılат? Ötü taң kalgan, akılga sıybagan keremetlerde Subhanallah dep. Allah Taala oşon üçün Subhan dep alıp geldi berge. Taza zat asra bi abdihi leylen minel mescidil haram minel mescidil aqsa, özünün pendesin, tündösü alıp ketdi deydi da. Kayaka? Mescidil Haram'dan Mescidil Aksa'ga alıp gitti. Mescidil Haram Mekke'de. Mescidil Aksa Palestina'da. Ekon aralığı 1,5 kilometrede. 1,5 kilometreden aşarak boş gerek. Oşak alıp gitti de tündösü. Ne için? Mescidil Aksa allezî barakna havlehu. Mescidil Aksa'nın tegeregine biz bereke çaşkan biz deydi Allah Teala. Oşo biz bereke çaşkan meçittin tegeregi Mescidil Aksa'ga Peygamberimizdi alıp ketdi. Qayerden? Mescidil Haram'dan. Mescidil Haram ıyık meçitten alıp ketdi. Ne üçün? Linuriyehu min ayatina. Aga görsötübüz üçün özübüzdün kudret belgileribizdi, ayatlarыбызды, mucizalarыбызды görsötöylü dep Peygamberimizge uşunday sый urmatты Allah Taala. Elhamdülillah mına Isra Miraç keçesini uyuşturdu. Tugandar, Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl davat kıldı. Tınımsız. Esalvastan. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutavasilel ahzan daimetel fikr ve leyset lehu raha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gıcalatçılık hiç kaçan üzülgön emas. Üzgültüksüz gıcalatçılık. Daimi fikir.
Har dayım pikirde. Hiç kanday es aluu jok. Ne üçün gıcalat bolat ele? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gıcalat bolgonu ümmetine gıcalat bolat ele. Eğer bu iman keltiribesden dünyadan ötüp ketse ahirette jayı kayda bolat dep gıcalat bolat ele. Dozokko düşpesin dep gıcalat bolat ele. Şu şaytanga jem bolubasa eken, şu kap baktılуу bolup kalbasa, baktısız bolup kalbasa eken dep Peygamberimizin gıcalatçılığı üzülbeyt ele Peygamberimizden. Üzgültüksüz, mutavasilel ahzan deydi. Daimatel fikir degeni har daim fikirde. Kantkende şu ümmetim Allah Teala'ga baş yet, Allah'a moyun sunat degen fikirde bolçu. Ve leyset lehu raha, Peygamberimizde esalı jok bolçu. Esalı jok ele. Bir an Kur'an baştalıp düşe başladı Mekke'de 13 yıl. Peygamberimizin iki tiregi var ele Mekke'de. Biri Hadiçe Neviz radıyallahu anha Peygamberimizin cuvayı. İkincisi Abu Talib Hazret Ali'nin atası. Hadiçe Neviz birinci İslam'da kabul algan indi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inin Allahu Akbar çoğu yaşap, kıyınçılıkты götörüp, öte zeyindü, zirek, akıldı, kıyın enele Fatima Yeneviz'in apası da. Kimin apası gene? Fatima Yeneviz'in apası. Fatima Yeneviz beyişteki ayalların kanışası. Beyişteki ayalların kanışası kim eken? Fatima Yeneviz. Beyişteki yaş baldarının mırzaları Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma. Fatima Yeneviz'in baldarı bular. Ha, jönökö emes. Hadiçe Neviz'e Allah Teala'nın salamı gelgen. Allah'ın salamı gelgen. Hadiçe Neviz malındağı, canındağı eştekesin ayagan emes Peygamberimizin dini üçün. Bırak eko teң Abu Talib'dağı, Hadiçe Neviz'dağı bir yıl ötüp gitti. Bir yılda. Abu Talib, Hazret Ali radıyallahu anh'ın atası imanға gelgen emes. Бирок Пайгамбарыбызга колдоо көрсөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды кичинекейинен чоңойткон. Пайгамбарыбызды аябай жакшы көргөн киши болгон. Пайгамбарыбыз чынчыл экенин билет эле. Просто гур намыстан иманга келбей койду. Алла Таала буйрган жок. Пайгамбарыбыз Алла Таала аят түшүрдү. Иннека ла тахди ман ахбабта. Валакин Аллах яхди ман яша. Sen kimdi жақшы көрсең, аға хидayat бере албайсың. Бирок Алла kimdi жақшы көрсө, ошого хидayat берет деген аят түштү. Абу Талибке пайгамбарыбыз барды, канча жолу барды. Ава, бир айтып коюңуз, кыямат күнү шафаат кылам. Бир эле айтыңыз. Жок, калима айтпай койду. Бирок кандай болбосун, мусулман болбосо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга аябай көп жардам берген, колдоо көрсөткөн. Көптөгөн ошо Меккедеги мушриктер, Курайш капырлары Абу Талибтен сезгентип коркот эле. Ошого келип айтат эле. Ийниңи кой дечи, тигинтичи мынчы деп айтат эле. Жучу кылат эле аны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок. Акыйкатын Алла берген аманатты жеткиргенде бардын күчүн сарптаган эле. Ошентип күндөрдө Меккеде Хадиче Невиз менен Абу Талиб экөө бир жылы каза болот да. Мындайча айтканда пайгамбарыбыздын эки тиреги кулап түшкөн эле. Ошондон кийин Мекке мушрик душмандар күчөйүп кетет душмандыгы. Мына колдогондор, жардам бергендер өлдүбү? Мына эми бунун эмеси бүттү депчи. Душмандыгы дайыгы күчөйгөндө Пайгамбарыбыз ошол жылды кайгы жылы деп жарыя кылган. Кандай жыл деп? Кайгы жылы. Аман хузн. Кайгы жылы деп. Пайгамбарыбыз анан Таифка сапарга барган. Таиф 110 километр Меккеден жөө барган ошого. Барып туруп ошол жердегилерге бир даават берейин деп. Себеп дегенде ал жерде Таифта арабтардын Бану Сакиф деген, Меммин деген күчтүү уруулардын бири болчу да. Пайгамбар ушу үмүт менен барган, эгерде булар динге келип калса, анда бүт араб элине, бүткүл дүйнөгө дин таркалып жеңил болот депчи. Бану Сакиф деп коет ошону, урууну.
Сақафилер. Орта Азияға дин алып келген ошо сақафилер болот. Кутайба ибн Муслим деген сақафи ошол. Ошол жерден келген. Хинд, Синд, Пакистан тарап, мыналар Индия тарапка алып барган Мухаммад ибн Касим деген, ал да ошо сақафи болот. Ушулардын бардыгыны жалгыз, машалла, жаш жигиттер, руханияты, иманы ушунчалык күчтүү, Алла менен байланышы ушунчалык күчтүү. Эми Орта Азия деген жөнөкөй мамлекет эмеспиз да биз дагы. Ушунун баарына алхамдулилlah ошого келип, ушунун бардыгын өзгөртүп 180 градуска ислам динди сунуштап, иманга келип, анын сөзүн, анын кылган ишин бардыгын көрүп, биздин ата бабаларыбыз иманга келген да. Мен башка жакка өтүп кетпейин. Ошол жерге барганда Бану Сакиф, алар болсо эми өтө жаман мамиле кылып, орой, копол, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды таш менен ургулап, кууп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эсинен кеткенге ушундай кылган да. Тооларды башкарган периште бар экен. Жамгырды башкарган периштелер бар. Жерди башкарган периште бар. Отту башкарган периштелер бар. Тугандар, карды башкарган периштелер бар. Бардыгын башкарган периштелер бар аламда. Тоону башкарган периште ошондо келип, Жабраил периште экөө келип айтты: "Я Расулалла, сиздин даватыңызды Алла укту. Алардын кылган мамилесин, жоопторун көрдү. Мына тоонун периштесин мага кошо жиберди. Бир эле буйрук бериңиз, Таиф шаары ошо сизге кылган мамилелери үчүн 2 тоону мындай жармаштырып коет" деди. Мынау ичинде калат, бир жан тирүү калбайт деди. Пайгамбарыбыз не деди? Жок деди. Булар билбей кылды. Билгенде мени мындай кылбайт эле. Булар иманга келсе, булардын белинен чыга турган балдардан иманга келет деп үмүтүм бар деди. Карачы. Кудун пайгамбарыбыз айткандай болду. Ошолордун белинен чыккан балдар бизге исламдап келди. Пайгамбарыбызды ташборонго алган ошолордун белинен чыккан балдар ааламга ислам таркатты мына. Карачы пайгамбарыбыздын көрөгөчтүгү, пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгүн карачы. Аларга ушунчалык жаман түкүрүп, ышкырып, шылдыңдап, жаман сөз айтып, кыйкырып, акыры анан таш менен уруп келди. Мил канча мил. Пайгамбарыбызга өтө жаман мамиле кылды. А Мирачты Алла Таала ошол курбанчылыктан кийин берип атпайбы? Хадиче энебиз, Абу Талиб экөө тең дүйнөдөн өтүп кетти. Тияктагы мамилени караңыз, пайгамбарыбызга кандай деген жаман мамиле кылды. Пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүш үчүн. Пайгамбарыбыз несин кылыш үчүн? Көңүлүн көтөрүү үчүн. Ушунчалык чоң курбанчылыктан кийин чоң сыйлык берди Алла Таала, Мирач калып чыкты. Мирач жөндөн жөн эле болуп калган жок да. Исра жөндөн жөн эле болуп калган жок. Чоң курбанчылыктан кийин чоң сыйлыкты бериш үчүн, пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүш үчүн ушунчалык кайгырып кетти. Ушунчалык жоготуу болду. Ушунчалык өзүн ушул жерге алып барып туруп ма сунуштап, келгиле, Алланын динин кабыл алгыла. Силерге бейиш берет Алла Таалам десе болбой, алар кандай жаман мамиле кылды. Ошондон келгенден кийин Мирач кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Мирачны алып барды. Мынакей туугандар. Иннаху хуас самиул басир. Албетте ал Алла Таала угуучу, көрүүчү. Пайгамбарыбызга укмуш нерселерди угузду. Пайгамбарыбызга укмуш нерселерди көрсөттү. Андай кереметтүү нерселерди эч ким уккан эмес, эч ким көргөн эмес да. Бир да пайгамбарларга Алла Таала мындай берген эмес. Именно пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга берип атат ушуну. Биринчиси, линурияху мин аятина. Биз өзүбүздүн аят кудурет белгилерибизден көрсөтүүбүз үчүн Мухаммад алейхиссаламга ушу сапарды берип атабыз дейт Алла Таала. Ва лакад рааху назлатан ухра инда сидратил мунтаха индаха жаннатул маъва. Чындыгында ал көрдү. Дагы бир көрүс. Назлатан ухра инда сидратил мунтаха. Тугандар, 7-чи асмандын үстүндө Сидратул Мунтаха деген жер бар. Сидр деп лотос айтат, дарак. Мунтаха периштелер токтой турган жер. Адан ары периштелер бара албайт да.
токтойт. Токтой турган жер адамдын амалдары да ошол жерге барып токтойт, периштелер да ошол жерден токтойт. Андан кийинки нар жактагы система Алладан башка эч ким билбейт. Ал кайер десе Сидратул Мунтаха деген ошол лотос деп окшоштуруп айтып атат да, Сидратул Мунтаха анын тамырлары 6-чы асманда. Бутактары, жалбырактары бардыгы 7-чи асманда. Кандай чоң дарак, кандай чоң нерсе экенин таң бере бериңиз. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала өзүн зиярат кылдырып атат. Жабраил периштени дагычы оригинал шекилинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо Сидратул Мунтаханын алдында көргөн. Алдында көргөн ошондо. Болбосо Жабраил периштенин 600 канаты бар. Эки канатын ачса бүткүл ааламды жаап коет экен. Периштелер канаттуу болот. Периштелер кандай болот экен? Канаттуу болот. Периштелер нурдан жаралган. Периштелерде напси жок. Булар Алла Тааланын ушундай махлугу, Алла Тааланын буйругуна гана баш ийет. Тоң моюндук кылбайт. Эмне буйрук берсе ошол аткарат. Мисалы жаналгыч жанды ала турган периштелер дайындалганда, всё. Эч ким сен карап отурбайт. Алланын буйругу келди, автоматически 1 секунд вперед назад болбойт. Рызкыбы, иззатбы бардыгын периштелерге неме кылат. Периштелер алар чарчабайт. Алар не болбойт экен? Алар чарчабайт. Алла кээ-бирлерин жараткан, ошо жаралгандан бери саждада, кыямат күнгө чейин саждада чарчабайт. Кээ-бирлери рүкүдө, кээ-бирлери кыямда, кыямат күнгө чейин кыямда. Кыямат күнгө чейин рүкүдө. Алар да чарчоо жок андай. Алар ибадатта. 7-чи асманда периштелердин каабасы бар. Байтул Маъмур деп коет. Не деп коет экен? Ибрахим пайгамбар ошол жерде жолуккан. Жөлөнүп отурат эле дейт. Периштелердин каабасына Ибрахим пайгамбар жөнөлүп турган экен. Бул эмне десе, периштелердин каабасы. Периштелер таваф кылат экен да. Күнүнө 70.000 периште таваф кылат экен. Ошонун кезеги кыямат күнгө чейин кайра келбейт экен. Бүттү. Bir эле жолу таваф кылганга укуктуу экен. Андан кийин анын кезеги кыямат күнгө чейин келбейт. Эми элестетиңиз канча деген периште. Анын санын Алладан башка эч ким билбейт. Периштелердин санын. Булар ар түрдүү өң түскө өзгөргөнгө Алла ушундай күч кубат берген. Жабраил периште пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга көбүнчө келгенде Дихья Калби. Дихья деген сахаба болгон. Дихья Калби радыйаллаху анхунун өңүндө келет эле. Эми элестетиңиз, периште адамдын өңүндө пайгамбарыбызга келип атат. Пайгамбарыбыз бир-эки сүйлөшкөндө эле билет, бул Дихьябы же Жабраилби? Башкалар билбейт ким келип кетти депчи. Бир жолу Мадинада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир топ сахабалар менен отурса, Умар ибн Хаттаб разыйаллаху анху риваят кылып айтып атат. Бир киши кирип келди дейт. Чачы сакалы капкара. Кийимдер аппак. Узактан келди десе, эч кандай сапардын бир чаңыган, жүдөгөн, кыйналган көрүнүшү көрүнбөйт. Жакындан эле келе калды окшойт десек, арабызда бирибиз да тааныбайбыз. Келип эле пайгамбарыбыздын алдына тизелеп отуруп эле эки колун санына коюп, пайгамбарыбыздан сурай баштады. О Алланын элчиси, иман деген эмне айтып коюңузчу? Ислам деген эмне айтып коюңузчу? Ихсан деген эмне айтып коюңузчу? Кыямат күн качан болот? Деп суроолорду бере баштады да. Пайгамбарыбыз баарына жооп бергенден кийин баарын тастыптап, окуя бүттү, ал чыгып кетти. Пайгамбар ошол жерде отурган сахабаларга айтты: "Мына билесиңерби, мына азыр келген ким?" дегенде, "Жок, билбейбиз, ким?" dedi. Пайгамбар айтты: "Жабраил" dedi да ана. Жабраил dedi.
Atakum yuallimukum dinakum. Sizlerge diningерди үйрөтүш үчүн келди dedi. Sahabalar bardıq çoğ sahabalar oturat ele. Sizlerge diningерди үйрөтүш үчүн келди. Таза кийинип, ак кийинип жүргүлө. Илимди жашында алыш керек экен. Ошон үчүн чачы кара, сакалы кара болуп келди да. Ак кийим менен келди. Адеби менен отурду. 3 нерсени сурады. Дин деген 3 нерседен турат. İman, İslam, ihsan. Айтыңызчы. İman, İslam, анан ihsan. Ушуну эми өзүңүзгө суроо бериң. Билесизби сиз? Bilseniz nur üstüne nur. Эми экинчи ойлонуңчу. Ушуну аялыңыз, үй бүлөңүз билеби билбейби? Birinci özünüz ушуну bilseniz nur üstüne nur. Maşallah, kutlu olsun deybiz. Öte жақшы. Dininizi bilet ekенсиz. Эми бекем карманыңыз, туруктуу болуңуз, ихластуу болуңуз дейбиз. Билбесеңиz, бүгүн мына жерден туруп кетерден мурда үйрөнүңүз. Эгерде билсеңиз, анда экинчи вопрос. Үй бүлөңүз билеби билбейби? Эгерде билбесеңиz, бүгүн барып бисмилла дегенден уктап калса, эртең менен, эртең. Уктай элек болсо, хотя бы ушуну айтып калыңыз. Эгерде үй бүлөңүз билсе, нур үстүнө нур, алхамдулилlah, фабиха. Андан кийин, ушуну биздин элибиз билеби билбейби? Биринчи өзүбүз, экинчи үй бүлөбүз, үчүнчү кими? Элибиз. Үммөт. Din degende mınake 3 nerseni ayt tutабыз. İman, imanda 6. İslam, İslamda 5. İhsan, ihsanda 2. İstiqlal. İmanda kançada? 6. Biz özümüzdün atımızdan жақсы bilişimiz gerek de ошонучу. Atın kim dese aytabыз go? Же унутуп калабызбы? Чын да. Карап коюңуз. Кабырга барганда биздин атыбызды сурабайт. Сен атың ким депчи? Фамилияңды сурабайт. Мынаны сурайт, мына айтканды сурайт. Ахиретте полный ушу сурак боюнча. Бирибизди тияк-туяк канча жыл жашадың, канча балалуу болдуң, канча акча таптың, канча акча жоготтуң, суроо жок алар эми. Сурай турган мыналардан. Ошон үчүн иншалла ар бирибиз иманда 6, İslam'da 5, ihsanda kança? Ушуну пайгамбарыбыз жооп бергенден кийин эле анан сразу суроону башка укка өткөрдү дагы айтты мындайды. Кыямат качан болот деди сразу эле. Кыяматтан кабар бериң деди. Кыямат качан болот деди. Пайгамбарыбыз айтты. Суралганга караганда, то есть суроочуга караганда сурап атат ким? Жабраил. Суралган ким? Ким? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Суралганга караганда суроочу бир үчүрөөк деп койду. Өзүнө таштап койду. Дагы мындай деди. Билбейт дегенге алып келди. То есть, бир үчүрөөк эмес, билбейт дегенге. Демек, мына жерде суралган дагы, сураган дагы билбейт. Эмне үчүн айткан жок? Мен деле сен деле билбейсиң деген. Жок. Кыямат күнгө чейин ким кыяматты качан болот деп сураса, кимден суралса, экөө тең билбейт. Ошого точка койду пайгамбарыбыз. Болсо Жабраил экөө сурак башынан эле, "Я Мухаммад качан болот?" ушундай суроолор берип аткан да. Жабраил мындай деп сурап берген. Ал адам келбетинде келген да. Иман деген эмне деди пайгамбарыбыз айтты. Иман сен Аллага иман келтиргениң, мындай. Ислам кандай? Мындай намаз окуганың, мындай. Ихсан кандай? Сен Аллага ушундай ибадат кылганда, сен деп мындай айтылган да. А бул жерде кыямат качан болот дегенде пайгамбарыбыз жоопту совсем башкача калып кетти да. Не деди? Суралган дагы, суроочу дагы билбейт. Эмне үчүн ушундай кылдым? Сен билбейсиң деген жок. Мен билбейм деген жок. Суралганда суроочу деп аалымдар айтышат. Кыямат күнгө чейин ким кыямат жөнүндө сураса, же кимден суралса, экөө тең билбейт. Эч качан билбейт. Ушунун бардыгына сабак берип койду. Анан кыяматтын белгилерин сураганда пайгамбарыбыз кыяматтын белгилерин айтты. Ошондон кийин Жабраил периште чыгып кетти да. Чыгып кеткенден кийин пайгамбарыбыз сахабаларга бир айтып коеюн деди да.
Ким билесиңерби дегенде, жок, билбейбиз деди. Жабраил периште келди силерге диниңерди үйрөтүш үчүн деди. Умарды айтты. Карап келчи эшиктен деди. Умар эшикке чыкты, таппай калды. Жок баягы. Разияллаху анху чыгып эле бир аз турган караса жок. Ошон үчүн азыр айтып кетейин, иманда канча дедиге? 6. Биринчи, Алла Таалага иман келтирүү. Экинчиси, анын периштелерине иман келтирүү. Үчүнчүсү, анын китептерине иман келтирүү. Төртүнчүсү, анын пайгамбарларына иман келтирүү. Бешинчиси, жараткан Алла Тааланын тагдырына, жакшылык, жамандык Алладан деп иман келтирүү. Алтынчысы, кыямат күнгө иман келтирүү. Өлгөндөн кийин тирүүлүү ак деп, кыямат күнгө иман келтирүү. Мына 6. Эсте калабы? Исламда 5. Ал кайсы десе, биринчиси шахадат. Күбөлүк. То есть күбөлүк берүү да. Не деп? Бир Алладан башка сенге ылайыктуу зат жок. Мухаммад Алланын элчиси деп. Экинчиси, намазды тургузуу. Үчүнчүсү, зекет берүү. Төртүнчүсү, орозо тутуу. Бешинчиси, ажылык кылуу. Кеттикпи? Ихсанда эко. Ихсанда эко дегени Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң деди. Бул ихсан экен. Алла Тааланы кандай? Көрүп тургандай. Эч ким көрө албайт. Бирок көрүп тургандай, как будто көрүп тургандай ибадат кылуу. Эгерде Алланы көрүп тургандай ибадат кыла албасаң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылуу. Кандай? Алла мени көрүп турат. Алла мени көрүп тургандай эмес, ал конкретно эле көрүп турат ал. Чүнктү Алла мени көрүп турат деп ибадат. Ушунун аты ихсан. Мына ушул азыркы иман, ислам, ихсан, ушунун ичинен бардыгы таркайт. Макулбу? Бардыгы намазга дааратыбы, таяммуму, гусулу, кетет башталат. Зекеттин ичиндеги бая садака, үч өрфеттер садака бардыгы. Ажылык, умралар кетет тиягынан бардыпчы. Иманга келе турган болсоң 73-төн 79 бутагына чейин кетет ара. Ихсанга келе турган болсок, бул ибадаттын ичин бардыгын камтыган. Ошон үчүн биздин динибиз общем, ошон үчүн жакшы түшүнүп алайлы. Иман, ислам, ихсан. Ушу үчөөнү бириктирип пайгамбарыбыз дин деп айтты. Үчөөнү бириктирип не деп айтты? Дин деп айтты. Айтты да: "Атакум юаллимукум динакум." Ал келди Жабраил периште силерге диниңерди үйрөтүш үчүн деп, анда мурунку сурактардын бардыгы сураган, сахабалар угуп турушкан. Бул эң таң калыштуусу мындай болду да. Пайгамбарыбызга келип, иман не деп сураса, пайгамбарыбыз жооп берди. 6 тең айтты. 6 тең айткандан кийин ал айтып коет, туура айтасың деди. Сахабалар айтат, таң калдык деди. Кандай биринчи сурап алат дагы, анан кийин пайгамбарыбыз жооп берип койсо, туура айтасың. Значит, бул билетиге окшойт дейт. Туура айтасың дегенине караганда, Ошондо биз таң калдык дейт. Умар разияллаху анху айтат да, ушул жерде таң калып калдык дейт. Чөтө бул башка бир нерсе бул. Экинчи, исламды сураганда пайгамбарыбыз 5 тең айтып берди. Өзү көбүнчө адам билбеген нерсесин сурайт да. 5 айтып берсе, туура айтасың деп коет дегичи. Дагы таң калдык дейт. Бул кандай бул деди. Ихсанды айтса, жооп берди, 2 айтты. Пайгамбарыбыз да дагы айтып коет, туура айтасың дейт. Ар бирине. Ошон үчүн туугандар, иншалла мына нерсени эске алабыз да туугандар. Сидратул Мунтаха каерде? 7-чи асмандын үстүндө. Каерде экен? Индаха жаннатул маъва, жаннатул маъва. Ушу 7-чи асмандын үстүндө жаннатул маъва. Сидратул Мунтаха жерде эмес. Ошондой эле жаннатул маъва, туугандар, мына бейиштин бир бейиш бирөөсү, 8 эшиги бар го бейиштен, 8 деп. 8 деп айтат го. Ушунун бирөөсү жаннатул маъва. Фирдаус деген да бейиш бар. Райян да бейиш бар. Наим деген да бейиш бар. Угуп жүрөсүздөр го? Адын деген бейиш бар. Бирөөсү маъва. Бирөөсү кандай экен? Маъва. Ошо маъва бейиши дагы ошо Сидратул Мунтаханын жанында дейт. Себеп дегенде инда Сидратул Мунтаха индаха жаннатул маъва.
Ошонун жанында Жаннатул Маъва деген бейиш. Маъва деген бейиш. Райян дегендей, Фирдаус дегендей. Бисмилlah. Албетте, асмандын ал үстүндө анын шып патологу бар го, Алла Тааланын аршы дейт. Алла Тааланын аршы. Мына ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көрө турган күч берди. Бекем жүрөк берди. Себеп Алла Тааланы көрүү да тамаша эмес да. Ага кандай көз керек, Алла Тааланын сөзүн укканга кандай кулак керек? Ушул жерден байкасаңыз болот, пайгамбарыбызга Алла Таалам кандай көздүн күчүн берген, кандай угуунун күчүн берген, кандай бекем жүрөк берген. Ошон үчүн айтат да, Каф вал Кур'анил Маджид деген Каф сүрөсүндө башында келет. Каф деген бул тамга, Каф. Бунун маани максатын Алладан башка эч ким билбейт деп айтат. Бирок муфассириндер болжолду ойлорун айтышкан. Каф деп пайгамбарыбыздын жүрөгү деген, калп деген сөз. Эмне үчүн десе, пайгамбарыбыздын жүрөгү адамзаттын эң мыкты жүрөгү Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң күчтүү жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң таза жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң ырайымдуу жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң батыр жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң кең жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Эң күчтүү жүрөк Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Кур'анда Алла Таала айтат, эгерде биз тоонун үстүнө таштай түшүргөндө тоо майдаланып кетмек дейт. Талкаланып кетмек мындай. Тоо бар го тоо. Кум болуп кетет дейт, кум. Ошондой салмактуу, орундуу Кур'ани Каримди пайгамбарыбыздын жүрөгүнө түшүрүп атат Алла Таала. Пайгамбардын жүрөгүнөн башка эч ким көтөрө албайт Кур'анды. Пайгамбарыбыздын жүрөгүнөн башка эч ким Кур'анды көтөрө албайт. Пайгамбарыбыздын жүрөгүнө түшүрдү. Андан кийин алхамдулилlah, андан кийин келди, баарыбызга жетти. Ошон үчүн мына жердеги айтылганы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам башкача жүрөк берген, башкача көз берген, башкача кулак берген. Мен эсимде бар. Мына жогору көтөрүлөсүң го, тез көтөрүлгөндө кулагың чымырап кетет экен да. Мына Буржу Халифа дегенге барып калдык. Бир 10-15 жыл мурда. Окен ошондо жалган айтпасам. Анан ошол жерде 124-нче этажда окшойт. Ошого чейин чыктык. Лифт скоростной экен. Улам мырлар ооруп кеттим еримче. Тез көтөрүлөт экен да, аябайчы. Аябай тез көтөрүлөт экен. Эми сиз элестетсеңиз, ал Буржу Халифа мына 800 метр эле жерде эле. Каерде? Аны Аламиди мазарга чейин эле мына. Жерде эле да, жерде эле. А самолет көтөрүлгөндө бир 10 километрге чейин барат да, 11-12 тегерегинде элечи. Ошол жерде ош базар да. Ошоға түз мына чыгып көрүң кандай болот экен. Эми кокус Кудай сактасын. Где-то бир канча бир 100 километрге, хотя бы мен Токмокко чейин ушундай көтөрүлүп көрсөң кандай эмне болсун? Өзүң таппай каласың да. Кысып салат адам. Көтөрүлө албайсың. Көтөрүлө албайсың, мына жарып салатынларың бар. Себеп дегенде асманга көтөрүлгөн сайын кысымдуулук бар. Не бар экен? Кысымдуулук. Ушуну Кур'анда Алла Таала айтып койгон. Ясса'аду фис-сама. Асманга көтөрүлгөндө кысылып көтөрүлөт экен да. Канчалык көтөрүлгөн сайын кысылат. Ошондо түтөктөп коебуз го я. 4-5 километр бийикке барып ошо жүгүрүп көрчү эмне болот экенсиң. Кысып салат да. Андан бийикке дагы кысат. Ошон үчүн эми элестетип көрүң, 100 километр жогоруга барсаңыз эмне болосуз? Самолетуңузду таппай каласыз. Жок, кысып салат. Эми мына жерден биринчи асманга чейин 500 жылдык сапар. Бул биринчи асманга чейин эле. 500 жылдык сапар. Мына көрүп турасызбы? Ушуга 500 жылдык сапар. Кайсыны скоросту боюнча айтылган эмес. Куштун сапарыбы, же велосипеддикиби, же жүгүргөнбү, же
Жарықтық бар ғой, мына жарықтық бар, скорость света деп коет мұны. Бұл 1 секундта, 1 дегенде 300.000 километр жүрет да бұл. Қанша? 1 дегенде қанша кетет екен? 300.000 километр. Жердің тегерегі 40.000 тегерегінде де. Бұл 7 жол айланып қояды 1 дегенде. Моны скорості. Мұшындан 500 жылдық сапар. Сіз мұнан елестетсеңіз, Пайғамбарымыз айтқан, бірінші асмандың алдында мына жерің бар ғой, ең тала чөл бар ғой, ошоға шакекті ырғытып бергендей болады деген. Ушунчалық кичинекей шакекті. Мен көнтімді самолетте ұшқанда мына Қазақстанның таласын қарап қалам. Кейбірде башқа жақтамында ең талаларды қарайсың да, пустынялар бар ғой, ең тала. Ошо жерде шакекті ырғытып берсең, самолеттен кетіп атып. Дүрбі бинокльмен қаравам таппайсың да. Мына жер бірінші асманда қаравам таппайсың. Ушунчалық кичинекей вообще іздеп таппайсың. Бардық жағынан асман. Бізге мына верх жағалай көрінеді да. А так жоқ, мына жер тұрады ғой, полный асман мындай. Бардығына 500 жылдық сапар аралық. Хадисте келеді бұл. Бірінші асмандан екінші асманға дағы 500 жылдық сапар. 2-ден 3-ке 500, 3-тен 4, 4-тен 5, 5-тен 6, 6-тан 7-ге әр бірінің арасы 500 жылдық сапар. Ақылы? Әр бірінің алдында бірінші асман 7 жермененше, екінші асманның алдында баяғындай чөлдегі шакек болып қалады. 3-тің алдында 2-1 қошылып тұрышында болып қалады. Ушынтіп кете береді. Мұнда четқанда пиязды елестете берің да. Пиязды елестете берің. Мақұл ғой? Анан ең ұшы 7 жер 7 асманды ше, ұшының бардың өзінің ішіне қамтып алған курси деген бар. Не деген бар кене? Курси. Васи'a курсиюхус самауат вал ард. Алла Тааланың курсиси 7 асман 7 жерді өзіне қамтып алған. İçinde. 7 жер. Курсийдің içinde 7 жер, 7 асман, полный. Жер қаяқта қалып кетті, жердің үстінде біз қаяқта қалып кеттік, вообще жоқ болып кетесің, совсем. Нәрсен жоқ болып кетесің, бұл галактикаға келгенде. Арыштың алдында курси баяғындай болып қалады дейді хадисте пайғамбарымыз айтады. Арыштың алдында курси 7 асман 7 жерді өзіне қамтып алған курси. Ошо ең талада шакектей болып қалады дейді. Елестетіңіз, Жаннатул Мауаның патологы Алланың аршы. Аршы екен де патолог. Мына туғандар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла ошындай көтерілгенге қанша құлақтың күші керек деп айтам да. Айта тұрған жерім шер болчу. Көтерілгенде ал башқа құлақ чыдамақ емес. Башқа құлақ чыдай алып айтаға. Ай, мынерделе. Не, қайерде кегене? Алматының ар жағында дегенде. Ай, мынерделе болып қалады да. Біз айға барып келтері қиынсын отпай бардыға. Көкірек чап, айға барып келдік, айға барып келдік. Мына Гагарин шықты мына деп. Мына көп болса ошоға да бір көп болса, қанша? 60-70 жыл көп болса. 69 жылдан 71 жылға чейін американецтер айға 6 жол шығып барып келген. Алар ушунда барып тұрып, ал жақтың топырақтарын, тияқпен майда чүделерін алып келдіген. Алар көбінше тақиқ деп қоятында изіл дегенге күшті ел екен да. Изілдеп келіп, ушундай тиянаққа келішкен. Бұл ай бар ғой, бір жылда күйіп тұрған екен, жалындап тұрған екен, анан өчіріліп қалған екен дейді. Азыр біз мыналардың өзі составтарын қарасақ, чото бір уақытта күйіп тұрған, кейін өчіп қалған да күл бар ғой. Ошондай деп тиянақ шығарышқан. Құран-ы Каримге қарасаң, Құран айтып жатады, біз күнді, айды жалынду, нұрлы, отты қылып жараттықтағы, күндікін қалтырып, айдықын өчіріп қойдық дейді, мұна саңа. Айдықын не қылып қойды дейді? Ошоларға айтмақшымын де, не қыласың анша қиналып, Құранды әлі оқысың қарай. 14 қылым бұрда айтып қойған, Нобелевский премияны давно алмақсың қарай. Там беріш керек та Құранға.
Алланын китеби бул. Bunun açılışları subhanallah hiç kim dakan saç alıp aytko. Kişinesin bayağı Valeri Porokov aytkanday, bul uşu bir 4% ele ошо açılış neme болуп атат дегенде. Ал өзүнүн түшүнүгүнчө ошентип айтса керек. Мына кандай болгон чакта дагы туугандар, ошончо сапарды бир түндө болуп атат. Канча болуп атат? Бир түндүн болгондо дагы бир бөлүкчөсү. Арабта мындай деп коет. Лайлан деген накра деп коет да булчу. Бул дегени бир аз бөлүкчөсүндө. Түндүн полный эмес. Бир аз бөлүкчөсүндө эле ушу иштин баарды бүткөн да. Ана Бурак деген жаныбарды Жабраил периште алып келет. Ал Бурак деген жаныбар, Аллаху акбар, бул эшектен чоңураак, качырдан ылыйраак экен да. Эмне үчүн Бурак деп айтат? Бурак деген барк деген сөздөн чыгат. Чагылган барк эткенди көргөнсүзбү? Ошону барк деп айтат арабтарчы. Бу да ушундай скорость бар экен да. Дегенде ошол жакта экен да уже. Карасаң таппайсың дегендей. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Умму Хани деген энебиз бар. Бир Хазрат Али разияллаху эжеси болот бул. Ошо Умму Хани энебиздин үйүндө пайгамбарыбыз эс алып жатса, эшиктен кирген эмес Жабраил периште. Же бир мына окошка покошкалардан келген жок. Шыптан түшкөн мындай болуп. Каяктан түшкөн экен? Үстүдөн эле түшкөн. Эмне буга чейин андай келбейт эле да, буга чейин мындай эшиктен эле келечү эле да мындай. Обычный элечи. Мындай эле келет эле да. А ушул жолу келгенде каяктан келген экен? Шыптан эле түшкөн да. Пайгамбар ошондо эле сезген, чото бир башкача окуя күтүп турат окшойт бизди депчи. Сразу үйүнөн алып келип, Масжидил Харамга алып келген, Хатим деген жери бар. Пайгамбарыбызды жыгытып эле, көкүрөгүн ачып, жүрөктү алып, машаалла, замзам суусу менен жууган. Иман, хикмат, илимге толтуруп туруп, кайра жүрөктү ордуна салып койгон. Себеп ушундай жүрөктү неме кылган, даярдаган азыр каяка кетиш керек. Аяк көтөрө турган жүрөк керек ал. Ошого даярдык керек. Ошон Кабанын бурчунда баягы такача бар го, ошонун ичинде болгон. Ошол жерден Жабраил периште ушул жерде кылып туруп, анан кетти. Буракка минейин дегенде Бурак кичине неме болгон? Мингизбей дегендей. Жабраил периште айткандай, билесиңиз бул ким? Мингенден кийин анан ошол түп-түз кетип атат, Масжидил Аксага барды. Түнү сапар качан болгон экен? Иштин бардыгы улуу иштер түндөсү болгон туган. Куран түндөсү түшкөн. Куран качан түшкөн? Түндөсү түшкөн. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Алла Таала айтат, биз түшүрдүк Кадыр кечесинде, Кадыр түнүндө, Кадыр күнүндө эмес. Кайсы? Кадыр күндө эмес. Кечеде түшүргөн. Пайгамбарыбыз Алла субханаху ва таала мына жерден алып кетти. Лейла минал масжидил харам илал масжидил акса. Бул Кур'ан тугандар. Берекесин жадырган ошол жака алып барды. Эмне үчүн? Алла Таала улуу, керемет, касиет Алланын белгилерин көрсөтүш үчүн линурияху мин аятина. Мужизаларды көрсөтүш. Ушунун бардыгы мужиза да. Адамдын акылына жетпей турган нерсе. Себеп биздин акыл кичинекей тугандар. Сиз ойлой бербеңиз да, акылыңызга эмне макул болсо, ошону кабыл алып, акылыңыз кабыл албаса кабыл албай турган. Жок, сиздин акыл өтө кичинекей. Сезимдерден жогору турат акыл, бирок вахиден төмөн турат. Вахи деген кудайлыкка бар. Айвандарга Алла Таалам сезим бергени менен акыл берген эмес. Ошон үчүн акылга биз алардан бир караш жогору турабыз. Аларда көз сезим бар алардачы. Уга турган да сезим бар. Макул, жыттай турган сезим бар, даамдай турган сезим бар. Аларда өзү 5 сезим бар да, 5 сезим органы бар. Көрө турган, уга турган, даамдай турган, жыттай турган, кармай турган. А билдим мына стакан экен да, бул пластилин эмес да. Мен сразу жүрөккө бул жактан информация келди, бул пластилин эмес. Эмнекени? Пластилин эмес. Мынаны кармап көрдүм, бул темир эмес, сразу эле айттым да. Түшүндүңүбү? Ысыкпы же муздакпы? Сезим орган бар го?
Bu 5-chi. Bul hayvanlarda деле бар. Hayvanlarda da ысыктын алып келиң, качат ал. Тура береби? Жок, сиз ал деле билет, аны карап турупчу. Сезим органдары бар. Даамда буларда бар, жытта да бар, көз да бар, кулак да бар. Бул 5 сезим органы hayvanдарда бизде барыбызда бар. Наоборот, hayvanдарда бизге караганда күчтүүрөөк аларда. Ушул жагын күчтүү берген. Агалардын угусу күчтүү. Айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабырда азапталганды hayvanдар угат экен. İnsan менен жин укпайт экен. Пайгамбар айткан, мен силерге эгерде угузуп койгонумда, силер өлүктөрүңөрдү кабырга койбой коет элеңер, көмбөй коет элеңер. Өлүктөрүңөрдү көмбөй коетуңар, көмбөй коесуңар. Карачы. Эмне үчүн? Коркуп да, ошондой азапка ким, мисалы атасын алып барып таштасын, ким апасын алып барып таштасын, ким досун же аялын, бала чакасын алып барып таштасын. Кудай сактасын, эгерде азап чыныгы бизге көрсөтүп отурган болсо. Иман жакшы амал менен кеткен болсо, машалла, бейиштин бакчасы, ал проблема жок. Бирок Кудай сактасын, имансыз, жакшы амалсыз кетке турган болсо чатак да ал. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде айткан, ошо силер көмбөй коет деп коркуу болбогондо дейт, мен силерге угузуп коймокмун деген да. İnsan менен жинден башкасы бардыгы. Жума күнү, мына бүгүн 4-күн. Жума күнү бардык hayvanдар бир өзүнө келип алат экен, коркупчу. Кыямат күн болуп кетпейби депчи. Угуп жүрөсүңөр го, кээде айтат, жер титирөөдөн алдын ала эле мышык сезе баштайт, ит сезе баштайт. Чычкандар тияктар бар. Тоолордо кадимкидей жылан-пыландар нормально эле сезе баштайт экен ал. Буларда сезим көрбөйсүзбү, көр канча күчтүүнү. Чыдамкайы күчтүү бизге караганда. Бирок буларда акыл жок. Не жок экен? Акыл жок. Бизге акыл берген. Ал эми вахий деген бул акылдан жогору. Сезим токтогон жерде акыл башталат. Акыл токтогон жерде вахий башталат. Акылбы? Ошон үчүн пайгамбарларга Алла Таала вахий берген. Кур'ан бул вахий. Дин бул вахий. Ошон үчүн биз суроо берип, эмне үчүн 5 эле убакыт намаз, 3 болбойбу же 10 болбойбу же мындай, биз антип айтканга акыбыз дагы жок да. Бул Алла субхана ва таала пайгамбарыбызга берди, пайгамбарыбыз бизге жеткирди. Биз ага эмне кылышыбыз керек? Уктук, баш ийдик. Мына сами'на ва атa'на. Эми караңыз бул жерде эмне? Пайгамбарыбыздын көрүү күчүн көрдүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат. Алла субханаху ва таала мага ушундай элим берди, чыгыштан батышка мынтип эле карап турдум дейт го. Бүткүл дүйнөнү алаканымда карап турганымдай дейт го. Пайгамбар жердин алдындагы илим, биз көрө албайбыз. Кайсы көздүн күчү менен көрдү ал? Пайгамбар бул жерде туруп, Сидрат фима яхтасиму малаул а'ла. Малаул а'ла Алла Таалага эң жакын улуу периштелердин жамааты эмне тууралуу талкуулап атышат? Жерде туруп билген. Бу илимди ким берди? Алла Таала. Пайгамбарыбызга Алла Таала берди. Демек мына жүрөктү көрүңүз күчтүүлүгүн, кулакты көрүңүз угуу күчтүүлүгүн, көздү көрүңүз күчтүүлүгүн. Анан эмне деді? Ма загар басар ва ма тага. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей кароосу тайган жок, адашкан жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алла Тааланын көрүү боюнча. Сабата ва лам яхли басары. Кайган жок. Түп-түз, алхамдулилlah, бекем турган бойдон. Далика фадруллах юатихи ма яша. Албетте булдай кереметтүү сыйлар, урмат, булардын бардыгын Алла кимге кааласа бере берет экен. Кимди кааласа жаратат экен, кимди кааласа тандайт экен. Бул Алланын иши экен туган. Эмне үчүн субханаллази деп субхан деген сөздөн баштады десе, тасбих менен. Бул далалат кылат ала камали кудратиллахи таала ва азамати кувватихи. Бул Алла субханаху ва тааланын кудретинин кемелдигине далалат кылат. Күчүнүн улуулугуна далалат кылат болчу. Bunday чоң иштерде пенде ажиз экенине далалат кылат. Ошон үчүн Алла Таала субхан деген сөз менен алып келди. Мактоо болсун ушундай затка өзүнүн пендесин түндүн бир бөлүгүндө
Masjidil Haramdan Masjidil Ақсаға алып кетті деген жоқ, мақтау болсын деген жоқ. Не деді? Субхана деген менен. Атайы ушундай адамдын таңғала тұрған сөз менен алып кетті. Субханаллази халақал азважа куллаха мимма тумбитул арду ва мин анфусихим ва мимма ла я'ламун. Мына Ясин сүресінде да қандай келеді. Таза зат, ал зат. Бардық нәрселерді жұп-жұп қылып жаратып қойды. Өсімдіктері, айвандары, жандықтары, қанаттылары, бардығы жұп-жұп. Так Алла Таала өзі эле. Жер өстүргөн нерселерден, жана силердин өзүңөрдүн жаныңардан, жана алар билбеген нерселердин баарынан дейт. Фасубханаллази хина тумсун ва хина тусбихун деген аятта дагы мынакей. Эмне үчүн кечкиртип, таң аттырып атасыңар? Бул түн менен күндүн алмашуусу тамаша эмес бул. Кичинекей нерсе эмес да. Түн бар го, башыбызда турат го, эшикке чыксаң түн го. Бул кичинекей нерсе эмес бул. Биз жөн эле көнүп калып эле, түн болду, күн болду, жашап атабыз да. Эми кичи ой жүргүзгөн берген экенин. Бул түн каяктан алып келди? Кичинекей бир комнатага караңгылыкты алып келиш кыйын да. Бүткүл ааламды караңгылык менен басып коюш. Бул жөнөкөй нерсе эмес да. Ошондой эле караңгылыкты кетириш да кыйын. Караңгылыкты кетирип көрчү, кетире албайсың азыр. Бардыгын Алла Таала мындай кылып эле кетирип койду. Ошон үчүн мына жерде ушундай моменттерде Алла Таала Субхан деген сөзү менен баштайт. Субхан деп, тан берип койгула биягына деп. Акылыңар алсыз, өзүңөр ажиз. Куранга тан бергиле деген сөздөн. Караңгылыкты Алла Субхана ва Таала урап. Куранда айтат. Айткылачы, эгерде Алла силердин башыңарга жарыктыкты коюп койсо кыямат күнгө чейин, Алладан башка Кудай барбы бир караңгылыкты алып келе турган? Жок. Эгерде башыңарга караңгылыкты коюп коюп, болду, эми жарыктыкты алып келбей койсо Алла Таала. Ким айтат аны? Митинг кыласыңбы? Же от жагасыңбы? Эгерде мына ушу караңгы, ушу бойдон кыямат күнгө чейин караңгы кылып койсо, кайсы күч, ким алып келет жарыктыкты? Алла бизге ушундай кылып айтат да, сармада деп коет мунучу. Сармада дегени кыямат күнгө чейин түнү түн бойдон коюп койсочу, айткылачы, жарыктыкты алып келе турган барбы Алладан башка дейт. Суроо берет мына. Биздин жүрөгүбүзгө Алла Тааланын кудретин ишенгенде иманга бекем отургузуш үчүн. Эне месет көрүңүзбү, мына ойлонуп көрөлүк. Мына караңгылыкта ким кетирет муну? Кайсы акча менен кетире аласың? Кайсы атомдуй бомбаң менен кетире аласың? Бир эмес 100 атомдуй бомба жаратырбайсыңбы? Ма түндү кетире албайсың сен. Бардыгы 8 миллиард топтолу кетпейт го. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Эми караңыз. Бул жер кичинекей дедик, Күн канчалык чоң? Жерден 1.300.000 эсе чоң. Ушу күн тутулуп калат, билдиңиздерби? Пайгамбарыбыздын доорунда да күн тутулуп калган. Ошончо чоң күн тутулганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен намаз окуду, күн кайра нормальный болуп калды. Аллага кайрылсаң, Алла нормальный кылат. Сен күчүң жетпейт башка. Ошо бар нерсени нормальный кыла турганга Алла намаз берген. Ошону кусуф, хусуф деп коет бизде. Намаздын түрлөрү бар бизде. Бизде жума намаз, тарави намаз, фарыз намаз, 5 убак намаз, тахажжуд намаз, жаназа намаз. Токтоп тур, bundan башка да намаздар бар. Мына күн тутулганда, ай тутулганда, жамгыр жаабай койгондо Алладан жалбырай турган. Алла Тааланын махлугу, сиздин биздики эмес да. Күндү бирөө жараттым деп айта алабы? 8 миллиардтын бирөөсү айта алабы? Ким күндү жараттым деп айтат? Өзү ал деле ойлонот да, мен күн мага чейин деле бар эле. Туурабы? Ана мага чейин болбосо деле ону ким кантип жаратат? Ойлонбойсуң ана ошо жөн эле бар болуп калды ана. Ушундай чоң нерсени жарата алган сизди бизди жок кылып кайра баргылыш Аллага эмне кыйын? Эч кандай кыйын эмес. Ошон үчүн ахиретке ишенели, бейиш бар, дозок бар, эсеп китеп бар, Алланын алдында туруу бар, амалыбызды оңдойлу, жакшы иштерди кылайлы, жаман иштерди таштайлы,
жакшыны көбөйтөлү, жакшылыкта жарышайлы, жамандыктан сактанайлы, качайлы, адашып кокустан кылып алсак тооба кылайлы. Ошого пайгамбарыбызды угуп жашайлы. Бир эле сөз. Пайгамбарды уккула деди Алла Таала, баш ийгиле деди, жакшы көрүлө деди, бергенин алгыла деди, тыйгандан тыйылгыла деди. Пайгамбарыбызга окшогула деди. Берген. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам алейхиссалам. Аракет кылабызбы? Өтө таң калыштуу неме? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жака чыкканда 7-чи асмандачы сумма руфи'ту ли мустawан асма фихи сариф ал-aqlam дейт. Калемдин жазганда үнү болот го, ошону уга баштадым дейт. Тиякта тагдыр калем. Тык 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 тык. Жазгандарын угуланат калемдер. Сидратыл Мунтахадагы жалбырактарды көрдүм дейт. Өңдөрү дейт. Аллаху акбар. Андай өң жок. Андай үн жок. Анда ушундай үндөрдү уктум, андай үн жок ааламда. Ушунчалык кооз, ушундай чырайлуу үндөр. Ушунчалык кооз, ушунчалык чырайлуу өңдөр. Үнү дагы, өңү дагы. Бул жакта жок нерсе. Сидратын Мунтахадан кийин анан нарыдагы пайгамбарыбыз көтөрүлүп атпайбы? Анан айтылат го, угуп жүрсөңүздөр деп хикаятан. Жабраил периштени дагы көтөрүп, ошол жака чейин алып барды. Жабраил периштеге рахматы. Пайгамбарды ошол жерге чейин алып барды. Андан арыда чогуу бара, эми бияктан уже жыл албайм бул. Жылсам күйүп кетем деди. Андан кийин нар жакы сапар Алла Таала пайгамбарыбыз өзү алып. Кандай болсо да кудурети менен ал. Аны Алла билет, пайгамбарыбыз билет, башка эч ким билбейт. Жолукканда ана пайгамбарыбыз Алла Таалага эң биринчи жолукканда эле саламдашууда аттахияту лиллахи вассалавату ваттайибату деп саламдашканда. Мана. Алла Таала айтты: "Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату" деди. Пайгамбарыбыз буга жооп кайтарып: "Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин" деди. Бул экөөнү сүйлөшүп атканын уккандан кийин периштелердин ар бири ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деди. Ушунун бардыгы аябай жаккан экен, бизге берип койду аттахиятта. Муну айтып жүргүлө деп. Эстеп жүргүлө деп. Маанисине көңүл бургула деп. Намазыңар кандай руханиятка чыгат. Бул жөнөкөй сөздөр эмес да булар. Аттахият лиллахи. Аттахияттын бардыгы Аллага таандык. Вассалавату Аллага таандык. Ваттайибату Аллага таандык. Алымдар мындай деп чечмелешкен. Аттахияту тил менен болгон жакшы амалдардын бардыгы Аллага таандык. Сиз чын сүйлөдүңүз, адилеттүү сүйлөдүңүз, Аллага зикир кылдыңыз. Мисалы, Куран окудуңуз, жакшылыкка чакырдыңыз, зикир кылдыңыз, дуа кылдыңыз. Тил менен тилге байланыштуу канча жакшы амал болсо, ушунун бардыгы Аллага таандык. Алла үчүн болсун деген сөз. Аттахият лилла вассалавату. Дене менен болгон ибадатта. Орозо кармадыңыз, дарат алдыңыз, гусул алдыңыз, сажда кылдыңыз, рүкү кылдыңыз, ажылыкка бардыңыз, Алланын жолуна чыктыңыз, илимге чыктыңыз. Şu дене менен болгон ибадаттарды. Машалла, адалдан таптыңыз колуңуз менен, адалга сарптадыңыз колуңуз менен, таразадан алдабадыңыз, бирөөгө зулумдук кылбадыңыз. Gözüңүздү арамдан сактадыңыз, кулагыңызды арамдан сактадыңыз, алкымды арамдан сактадыңыз, тилиңизди, бардык денеңиздин бардыгы. Ушулардын бардыгы кимге таандык? Аллага да. Үчүнчүсү ваттайибат, адал мал. Не менен? Адал мал. Акча менен болгон ибадат, адал мал менен болгон ибадат. Адал мал менен, адал таптып, адал сарптадыңыз, ушунун бардыгы. Демек, аттахияту лиллахи вассалавату ваттайибату тил менен болгон, дене менен болгон, мал мүлк менен болгон ибадаттардын бардыгы Аллага таандык деп саламдашты пайгамбарыбыз. Алла Таала: "Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату."
Пайгамбарыбызга Алла субханаху ва тааля өзүнүн саламы, тынчтыгын, ва рахматулла, Алланын райымын, ва баракату, берекесин болсун деп ушундай саламдашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде улуу жолугушууда устазыбыз айтат эле, Алла Тааланын эң сүйгөнү, жакшы көргөнү Мухаммад Расулулла. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эң сүйгөнү, жакшы көргөнү Алла Таала дейт эле. Ошондой учурда сизди бизди унутпай, пайгамбарыбыз бизди дагы кошо айтып, я Алла, сен тынчтык саламың бизге жана салих бенделериңе болсун деди да. İnsanlardan, периштелерден ким салих болсо, ошолордун баарына пайгамбарыбыз камтып, Алланын саламын ошолорго дагы насип болсун деп айта кетти да. Ушундай сүйлөшүүнү уккандан кийин, диалогду уккандан кийин периштелердин ар бири ашаду ла илаха иллаллах ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расул. Кээ бир риваятта ашаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расул. Экөө тең бар. Мынандай деп айтышы отпайбы. Ошондо туугандар, бул Мирач кечеси жөнөкөй кече эмес. Бул жөнөкөй Алла Таала ушундай улуу. Ошол жерден анан Алла субханаху ва тааля 5 убакыт намазды берип атпайбы туугандар. Мынакей бардык өкүмдөр жерде фарыз болгон. Намазды Алла субханаху ва тааля Мирачта пайгамбарыбызга ушундай улуу сый урмат көрсөтүп, өзүнүн кудуретин, кереметтерин көрсөтүп, бейишти дагы, дозокту дагы, мейли бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп, эстегенде периштелер да ошондо айткан. Эй Мухаммад, үммөтүңө хижама ала кет деген. Не дегени? Хижама бар го? Буйруп кой деген. Ушундан шифа бар депчи. Алла Тааланын тарабынан машаалла намаз берилди. Периштелер хижамат ала кет деди. Ибрахим пайгамбарга келсе, Ибрахим пайгамбар айтты, үммөтүңө менен салам айтып кой деди. Не деди? Салам айтып кой, бейиш бул ээн тала деди. Не деди? Бейиш? Ээн тала деди. Анын дарактары субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар. Мынакей ошону айтсаң, тиякта бейишиңе Кудай кааласа иншалла даракты келе берет экен. Ким канчалык көп айтса, ошончолук даракты келет. Муса пайгамбар сурана берип, болсо 50 мал намаз фарыз эле. Ушундай туугандар касиеттүү Мирач кечеси болгон. Алла субханаху ва тааля баарыбызга бекем иман берсин. Азыр кичине суроо жооп кылып коелун да. Iya. Кандай? Да. Ат-тахиятты сахабалар окуганбы дейт. Пайгамбарыбыз өзү окуган. Бардык сахабалар окуган. Бардык үммөткө берилген да бул беле. Мен окуп берейин. Assalamu alaikum damla. Allah'a şükür bugün tanga mal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di düşümde gördüm. Ağa ilap bir nerselerdi aytıp jatıttırmın. Kiçine 2 bölmölü üy eken. Narkı bölmöde kiçine ak kol saat turuptur. Anan men başımdı kötörüp, ya Resulallah bir nerse sorasam beresizbi desem, soray berin dedi. Cüzün anık gördüm. Kara çaştı, nur cüzdü, sakalı kıska emez, uzun dağı emez, orta eken, ak kiyimçen eken. Men saatты aldım, canında misk var eken anı alıp cıttayın desem, murduma kuyulup ketti. Cıtı çok eken. Ya Resulullah cıtı çok ko desem, al oşondoy cıtı çok dedi. Narkı jakta bir süret var eken, anı aldım, anı karasam ayaldın süreti eken. Kubul juup turat eken. Jakın karasam oturgan ayal, alыска karasam turgan ayal. Bolup turat eken. Narkı jakta karasam kol maşina turat. Kiyim tikкен. Anı canında bir adam anı dağı surap aldan surap al dedi, beret dedi. Бирок мен
сурабадым. Ошону менен ойгонуп кеттим. Пайгамбарыбыздын денесине жин шайтан кире албайт, анык өзү кирет деп уктум эле. Ушул түшүмдү жооруп берсеңиз жана дуа кылып койсоңуз, мен деле ибадаттан алсыз болуп жатам, өтө алсыз жолго жалкоо болуп жатам. Машалла. Биринчиден, албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ким түшүндө көрсө, ал анык пайгамбарыбызды көрдү. Шайтан пайгамбарыбыздын өңүн өңдөй албайт, түсүнө түстөй албайт. Башка бардыгына өңүндө келиши мүмкүн, бирок пайгамбарыбыздын өңүндө келе албайт. Ал туура. Алла Таалам береке берсин. Мен пайгамбар түш көргөндөн кийин пайгамбарыбыздын сүннөтүндө бекем болуш керек. Вакыт болуп. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин. Баарыбыздын, я Алла, ооматыбызды берип, ишибизди оңунан чыгаргын, ыйманыбызды бекем кылгын, амалдарыбыздын баардыгын өзүң кабыл кылгын, эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылгын, муктаждардын, я Алла, өзүң кажетин өзүң орундаткын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.